кыш мезгили келип, жаңы жыл алдында дагы бир топ баягы күчөтүлгөн режимде иштөө башталса керек сиздер тараптан. Албетте, бул мынакей азыр бизде азыр ушул маалдан деле биз азыр мына шаардын ичинде, шаардын четинде, Сузак районунун аймагында да бизде эми кафе, ресторандарда бизде күндө той аш деген күнүмсүз, тынымсыз эле болуп атат да. Биз күчөтүлгөн ишти муну 25 ноябрдан баштап эле күндүзгү жана түнкү патрулдук рейдтерди, иштерди уюштурганбыз. Ошондой эле мобилдик топтор азыркы кечкисин ошо кафе, ресторандан спирттик ичимдигин ичип алып, шоферлор кетип атканда, ушу тойдон чыкканда ушундай жол транспорт кырсыгын жасабасын, ушундай ички спирт ичимдиктерин ичпес үчүн алдын ала биз рейдте бул жерде мобилдик топторду чыгарып атабыз. ГАИ кызматкерин, ал менен биргеликте ПСН деп коет бизде, полк специального назначения, ошонун кызматкерлерин биргеликте рейдке чыгарып, кечиндеси мобилдик топтор чыгарып, ар бир шаарды 4 зонага бөлгөнбүз, 4 зонага 4 мобилдик топ койгонбуз. Аны элдер деле көрүп атат түнкүсүн, жанагы айдоочулар мас абалда жүргөндө кармап, аларга мыйзамдын негизинде чараларды көрүп атабыз. Себеби жаңы жыл жакындап калды, бизде мындай ошондой эле корпоративдер болот, оюн зоктор болот жаңы жылда. Бул боюнча күчөтүлгөн иштерди дагы биз иш пландарды түзгөнбүз, дагы мындан башка жаңы жылга карата. Бул себеби бир жылда болот. Ички иштер министрлиги тараптан да бизге күчөтүү туурасында буйруктар келет, күчөтүлгөн тартипте иштерди алып баруу боюнча. Биз булар боюнча иш пландарды дагы иштеп койгонбуз. Жаңы жылга дагы күчөтүлгөн жумушка өтөбүз биз. Милиция кызматкерлери күнү түн иштеп, коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулукту болтурбоого күчүбүздү болушунча жумшайбыз.